Президент Садыр Жапаров бүгүн 5-февралда Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик сапарынын алкагында Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алар эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелерин, соода-экономикалык жана инвестициялык өз ара аракеттенүүнүн келечегин, ошондой эле энергетика, инфраструктура, транспорт жана жогорку технологиялар жаатындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Санариптештирүү, кайра жаралуучу энергия жана өнөр жай секторундагы биргелешкен долбоорлор боюнча өнөктөштүктү бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекеттик кеңештин премьери Ли Цзян Кытай, Кыргызстан менен стратегиялык өнөктөштүктү жогору бааларын жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө даярдыгын айтты. Ал биргелешкен инфраструктуралык жана инвестициялык долбоорлордун маанилүүлүгүн баса белгилеп, өлкөлөр ортосундагы транспорттук байланышты өнүктүрүүнү колдоорун билдирди. Сүйлөшүүлөрдүн аягында тараптар эки өлкөнүн элдеринин жыргалчылыгы үчүн Кыргыз-Кытай стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары да бекемдөөгө ишенимин билдиришти. Быйыл узундугу 6 метрге жеткен жаңы автобустарды сатып алуу пландалууда. Бул тууралуу Бишкек мэринин орун басары Жамалбек Ырысалиев жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында 10-12 метрлик автобустар шаардын айрым көчөлөрүнө ылайык келбегендиктен бурулуштарда кыйынчылык жаралат. Муну эске алуу менен ушул жылы кыска 6 метрлик автобустарды сатып алуу пландалууда. Түркиядан алынып келинген 12 метрлик автобустар ири каттамдарга, мисалы Сокулук, Кант багыттарына киргизилет деп белгиледи Жамалбек Ырысалиев. Ошондой эле ал өткөн жылы өлкөгө 1000 автобус келгенин айтты. Белгилей кетсек, Борбор калаада күнүгө 1200 автобус каттамга чыгат. Мамлекеттик салык кызматында 2023 жылдын 25 декабрынан 30 декабрына чейин өткөн чек талап кыл байге утуп ал кызыктыруучу лотереясынын экинчи этабынын жеңүүчүлөрүнө батирлердин сертификаттарын тапшыруу аземи өттү. Ведомстводон маалымдашкандай, сертификаттарды салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков тапшырды. Эскерте кетсек, чек талап кыл байге утуп ал лотереясынын экинчи этабында 1244 жеңүүчү аныкталган. Алардын арасында 10 батир, 11 электромобиль жана Дубайга 2 кишилик 4 жолдомо ойнотулган. Лотерея салык сабаттуулугун жана жарандык жоопкерчиликти жогорулатууга багытталган. Ал көмүскө экономика менен күрөшүү жана контролдук кассалык машиналарды колдонгон салык салуу субъектилерине элдик көзөмөлдү түзүү максатында уюштурулган. Күн мурун транспорт жана коммуникациялар министри Абсатар Сыргабаев баштаган министрликтин өкүлдөрү Нарын облусунда 3-чү элдик курултайдын делегаттары менен жолугушту. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, анда министр 2025 жылдын планына кирген Нарындагы жолдор боюнча маалымат берди. Арал Миң-Куш 22 чакырым, Нарын Оруктам 5 чакырым, Баятов Макмал 5 чакырым, Сары Булак Соңкөл 3 чакырым, Актал Чат Жогорку Май 4 чакырым, Казарман Актал-Чат 3 чакырым, Атбашы Кында Торгарт 3 чакырым аралыгында асфальт төшөө каралды. Ал эми Нарын Баятов Унаа жолун бүтүрөбүз. Президент Садыр Жапаровдун дагы койгон талабы ушул, деди ал. Белгилей кетсек, курултайда жол тармагына байланыштуу Нарын облусу боюнча 40 кайрылуу түшкөн. Алардын көбү жолдордун абалы, жол куруу иштери болчу. Ашыкча жүк менен асфальт жолго чыккандар айыпка жыгылат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти салынган жолдордун сапатын сактоо, талкалоого жол бербөө максатында текшерүү иштери үзгүлтүксүз уланууда. Транспорт департаменти өлкөнүн өнүгүшү үчүн стратегиялык, социалдык, экономикалык мааниге ээ болгон жолдор аркылуу оор жүк ташыган унаалардын ашыкча жүгү аныкталса, укук бузуулар жөнүндө кодексинин 181-беренеси боюнча тиешелүү протоколдор толтурулуп, жеке жактарга 17.500 сом, юридикалык жактарга 55.000 сом айыппул салынаарын эскертет. Белгилей кетсек, транспорттук көзөмөл бардык аймактык башкармалыктар тарабынан жүргүзүлүүдө. Кытайдын Харбин шаарында өтүп жаткан кышкы Азия оюндарынын алкагында бүгүн хоккей оюндарынын экинчи туру башталат. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, биринчи турда кыргызстандыктар Кувейт курамасын 8-7 эсебинде утуп, 2 упайга ээ болуп, В тайпасында экинчи орунга ээ болгон. Эми кыргыз курама командасы экинчи турда Бахрейн курамасы менен беттешет. Беттеш Бишкек убактысы боюнча саат 11:00 башталат.
Швецияда мектептеги атышууда кеминде 5 адам каза таап, 10дон ашуун киши жаракат алды. ТАСС билдиргендей, окуя Швециянын Эребру шаарындагы мектепте болгон. Полиция шектүү эркек киши экенин, ал өзүнө да ок чыгарып каза болгонун кабарлады. Анын мындай кылмышка барышына эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Полиция кызматкерлери иликтөө иштеринин жүрүшүндө бардыгы изилденерин айтышты. Ошто сейрек кездешкен минералдарга илим изилдөөчү Борбор ишке кирди. Борбор критикалык минералдарга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, эл аралык уюмдар менен кызматташуу максатын көздөйт. Аны жүргүзүүдө спутниктик сандык маалыматтар да колдонулат. Борбордун негизги максаттарынын бири азыркы учурда критикалык минералдар дүйнөлүк, Кыргызстан эле эмес, дүйнөлүк деңгээлде бул жогорку деңгээлде талап болуп атат да. Анан азыркы эле учурда ошо биздин өкмөткө бир топ өнүккөн мамлекеттерден инвестициялык кызыгуулар бар. Ошол инвестициялык кызыгуулардын негизи бул биз башка өлкөлөрдөн, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдүн университеттеринин кайрылууларын көрүп жатабыз. Аталган жайда университеттин илим изилдөөчүлөрү, докторанттары изилдөөлөрдү жүргүзө алышат. Ал үчүн заманбап жабдуулар жана программалар менен камсыздалды. Адистердин пикиринде борбор жалпы Кыргызстандын инвестициялык чөйрөсүн өнүктүрүүгө көмөктөшөт. Бул борбор эл аралык уюмдар менен иштөөгө, илимий изилдөө, чалгындоо иштерин алып барууда. Башка эл аралык өнөктөштөрдүн интеграцияларына салым кошот. Биздин республиканын территориясында ошол эң сейрек кездешүүчү минералдар бул керек болсо ошол кээ бир учурда алтындан кымбат баага ээ деп айтылат. Ошондой минералдар абдан көп деп аныкталган. Бүгүнкү күндө ошол минералдар кайсыл жерлерде, кандай формалары, кайсыл аттары, мисалы үчүн бир 40тан ашык ошондой минералдын түрү болсо, ошонун дээрлик 70%га жакыны ошол бүгүнкү биздин территорияда бар деген маалымат бар. Вот ушул багыттагы изилдөөлөрдү жүргүзүш үчүн атайын борбор ачылып атат. Бул долбоор таза энергетикалык технологияларды өндүрүү үчүн Кыргызстандагы кендерди туруктуу казып алууга жана колдонууга көмөк көрсөтүү максатында ишке ашууда. Ошондой эле кендердин геологиялык таралышын жана запастарын комплекстүү изилдейт. Иш чаранын алкагында спутниктик талдоо, ГИС, агрономиялык, экологиялык багыттагы илимий баяндамалар жасалды. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары.